Байбурт шаары байыркы доорлордо ички соода жолу катары маанилүү роль ойногон. Алгачкы мезгилдерде бул жерде Триполи, Лидия жана Рим сыяктуу цивилизациялар жашаган. Осман империясы учурунда да маанилүү шаарлардын бири болгон Байбурт, Кастамону, Гиресун жана Эрзинжан облусунун ортосунда жайгашкан. Тоолуу аймак жыш, курулуштар жана табигый кооздуктар менен курчалган. Байбурттагы Деде Коркут музейи Түркиядагы Деде Коркутка арналып ачылган уникалдуу музейлердин бири. Бул музей Деде Коркуттун адабий мурасын, анын элдик баалуулуктарын жана улуттук маданиятын урматтоо максатында түзүлгөн. Eserlerimiz var. Koptağıyla ilgili Muzeyde Türk elinin жашоосу, колдонгон буюмдар, кийим-кечелер жана элдик өзеки чыгармачылык экспонаттар жайгашкан. Деде Коркуттун чыгармалары, түрдүү материалдар, ошол мезгилде жашаган Деде Коркуттун чыгармаларын чагылдырган улуттук кийимдер жана аспаптар, экспонаттар бар. üzerinde konuşalım. Кийинки сапарыбыз болсо Байбурттагы улуу мечитке зыярат кылуу менен уланды. Шаардын ортосундагы бул мечитке келгендердин аягы тыйылбайт. Sizleri burada görmekten, ağırlamaktan mutlu olduk, mutluluk Биздин duyduk. мечит шаарга сапар тартып келген коноктордун баары үчүн эшигин ачат. Бул 8 кылым мурун курулган болуп, бул жай Байбурт калкынын диний борбору болуп келген. Бул жерге келгениңиздерге кубанып турабыз. Мен өзбек, түркмөн, кыргыз, тажик, татар дебеймин. Айталы бир дарак болсо, биз баарыбыз ушул дарактын бутактарыбыз. Биз түркийбиз, биз бирбиз. Geliyoruz. Kırgız, Türkmen, Kazak. Андан соң Байбурттагы Кетлиор Конаклариси музей үйүндө болдук. Бул музей үйдө толтура байлыкты көрүүгө болот. Анда колдонулган буюмдар, ошол кезден бери сакталып келе жаткан баалуу экспонаттар ушул күнгө чейин сакталып келүүдө. Гүлжан Ажиматова, Өмүрбек Мухтар уулу, Түркия, Байбурт шаары.